Assalamu alaikum, урматтуу жердештерим, урматтуу токтогуктар, урматтуу Каракөл шаарынын, Ташкөмүр шаарынын, Шамалсай шаарчасынын жашоочулары, жаштар, карапайым калк, амансыздарбы? Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Мен номер 19 бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болуп, жогорку кеңештин депутаттыгына катталгам. Урматтуу достор, мына бүгүн ошентип биз Токтогул шаарында акелерим жардам менен ушул штабты да алганга жетиштик. Урматтуу достор, келиңиздер баардыгыбыз бир муштунда карапайым калктын ичинен чыгып, мына өзүңүздөр көргөндөй каржы булактары дагы аз болгондуктан, аз болсок саздай болуп биз мен деген ушул байларга жогорку кеңештин азыркы күндө депутаттарына, талапкерлерине ушундай өзүңүздөр көрүп атасыздар дебаттарга чакырып атам. Бул жолу акыл эмес, бул жолу акча эмес, бул жолу акыл утуш керек. Бул жолу акча эмес, сатып алуулар эмес, бул жолу акыйкат утуш керек. Анда эмесе мен сиздерге бир аз өзүмдүн иш планымды көргөзүп кетейин. Алыскы туугандарга мүмкүн болушунча туура түшүнүп, бардык ушу карапайым калктын ичинен чыккан, акыйкат издеген менин бир туугандарым, менин жаш алгылыктуу жигиттерим жардам берет деген үмүттө ушул видео кайрылууну тартып жатам. Мына сиздер өзүңүздөр көргөндөй мен атайын биздин команда менен ушундай буну паспорт деп ойлоп таап, сиздер менен биз кантип тыгыз иш алып барабыз, кантип бири-бирибизге жардам беребиз деп план иштеп чыкканбыз. Анда мен план боюнча бир аз кыска түшүндүрө кетейин. Эң биринчи сиздерге ушундай кайрылууларды жазадым өзүмдүн жүрөгүмөн. Андан кийин сиз менен биз ушу онлайн дистанционный кантип бири-бирибизге жардам бере алабыз. Эгерде сиздердин көңүлдөрүңүздөр болсо, карапайым калктын ичинен жаштар көтөрүлсүн десеңиздер, акча жок, акыйкат утсун десеңиздер, анда сиздер мага мындай жардам берсеңиздер болот. Биринчи, өзүңүздөрдүн жериңиздерде ыктыярчы топ команда түзүп, экинчи, WhatsApp, Telegram группалар түзүп, Дүйшүналиев Болотбек Согушбекович ушул кандидаттын сүрөтүн коюп, ошо группаны ачсаңыздар болот. Группага 5 админ кылып, андан кийин ошол группага ыктыярчы ушул чындыгында Болотту колдойм, ушул айтканына, кылганына, ошол мага ишенген адамдар, ушул сөзүнө бек турган жигит деп мени билген адамдар, Facebook бөлөк тармактардан таныган адамдар, мага ишенген адамдарды акырындан чогултсаңыздар болот. Андан кийин ошол айылдын, шаардын ичиндеги группаларга, ошол биздин ыктыярчы группа маалыматтарды таратуу. Биз бүгүн маалыматтар менен гана чыныгы өзүбүздүн жүзүбүздү, сөзүбүздү жеткирип, акыйкат сөздөрүбүздү жеткирип гана биз жеңишке ута алабыз. Бул системдүү күрөш. Андан кийин Дүйшүналиев Болотбек Согушбекович биз өзүңүздөргө маалым болгондой жөө жүрүштөрдү жүргүзүп жүрөбүз. Биз ошол жөө жүрүштөр менен Кудай буйруса Каракөл шаарына, Ташкөмүр шаарына, Шамалсай шаарчасына жана ошолордун айланасына, айылдардын баардыгына кыдыруу жүргүзөбүз жөө жүрүш менен. Ошондуктан сиздер ошол жөө жүрүшкө барганда бизди тосуп алып, биз менен кошо жүргөнгө сиздерге мыйзам дагы жол берет, ыктыярчы топ болуп жүргөнгө мыйзам жол берет. Ошону биз барганда тосуп алып коесуздар. Биз Кудай буйруса 15 ноябрдан кийин ушул жерде дебаттарды колдон келишинче уюштуруп, андан кийин Каракөл, Ташкөмүр, Шамалсай шаарчаларына барабыз. Урматтуу менин жердештерим, бир борлорум. Андан кийин соцсеттерден ушул биз жүктөгөн видеолордун баардыгын бөлүшүп, Facebooktан, бөлөк WhatsApp тармактардан, кайсы соцсеттен болсо дагы бөлүшүп турсаңыздар туура болот. Андан кийин мына биз Кудай буйруса жөө жүрүштөргө барганда биз менен сүрөттөргө түшүп, ошону соц тармактарга жүктөп, астына хэштег менен жазсаңыздар болот. Хэштег торчо менен биздин сүрөттүн астына Токтогул жаштар биримдиги, же болбосо Каракөл жаштар биримдиги, Ташкөмүр жаштар биримдиги деп киргизип койсоңуздар, элдер издегенде оңой таап алат. Мына биз менен сүрөткө түшүп эле жүктөп коесуздар, эч кыйынчылыгы деле жок. Андан кийин мына өзүңүздөр көргөндөй үгүт материалдарында бүгүн аз болсо да ушундай саздай чыгардык. Ушул үгүт материалдарын дагы таратканга жардам берсеңиздер ушул жакшы болот эле. Мына ушул үгүт материалдары 10 000 штукта, Кудай буйруса бул дагы биздин фонддун акчасынан ушул элдин жардамы менен буну да чыгарып атабыз. Аз санда болуп атат, бирок ушуну ар бир үй бүлөгө таратып жардам бересиздер деген чоң үмүттөмүн. Андан кийин
Кудай буйруса, эң биздин ушул паспорттун эң фишкасы бул ушул сиздер ачкан группаны Кудай буйруп эгер өтүп кала турган болсок, ошол группаны активдүү кылып калтырабыз жана ошол группанын ичинде биз дайыма болобуз. Биздин ушул команданын номерлерин баарын калтырып коебуз, ошону кошуп коесуздар. Анан ошол андан кийин эң акыркы пункт бул биздин Айыл банкта атайын эсептер ачылган. Ошол эсепке кимдир бирөө ушул карапайым калктын ичинен чыгып аткан жигит экен, ушуга жардам берели дегендер болсо, же болбосо М-банк счеттор болсо ошолорго көрсөтүп коебуз, ошолорго жардам берсеңиздер болот. Мына жигиттер ошентип мына атайын ушундай биз планды иштеп чыктык. Анан ичинде жөнөкөй мына атын жазасыздар, аткарган кызматы, жери, анан WhatsApp номерлери мына бизге бардыгы маалым болуп турса, биз ким менен сүйлөшүп атабыз. Ушул маалыматтар бизге болуп турса жакшы болот. Ушундай кылып паспорт эгерде биз алыс болуп калсак, ушундай өзүңүздөр да жазап, ушул бизге колдоо көрсөтүп, тыгыз байланышта болуп иш алып барсак болот. Курматтуу достор, мына ушундай иш-чаралар менен келиңиздер. Жаштар келечек муунду сындырбастан бири-бирибизге ушундай бекем туруп берип, мындай биз жүргөн жөө жүрүштөр бул аз көрүнүш, мындай жөө жүрүштөр мындай боло элек десем деле жаңылышпайм. Ошондуктан колдоо көргөзүп бири-бирибизге келечек муунду сындырбай, карапайым калктын ишеничин аткарып, бекем бирге туруп, ушул жаңы жүздөр келишине, иллюстрация кылышына жана ушул Кыргызстанды бир жаңы өзгөрүүлөргө алып келиш үчүн бирге болойлу достор. Бир болойлу, биз дагы байланышка чыгып турабыз. Сиздер менен коштошпойм. Жакын арада Кудай буйруса көрүшүп калабыз. Биз жөө жүрүштөр менен сиздер жака жакын арада барабыз. Сак саламатта калыңыздар.